Келдибеков, Жанар Акаев укам, Текебаев менен өмүр бою чабышам. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы менен бирге шайлоого аттанган Ахматбек Келдибековдун Алай жергесиндеги үгүт иштеринде эл менен урушкан видеосу Репортер KG'нин WhatsApp группасына күбөлөр тарабынан жиберилген. Саясатчыга Алайдын жергиликтүү тургуну 8 жылдан бери бийликтесиз, дагы эмнеге депутаттыкка аттандыңыз деген суроо берген. Келдибеков 8 жылдан бери Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев менен чабышып жүргөнүн, Текебаев менен азыр дагы чабыша турганын билдирди. Тургун, эми Текебаев эмес, Жанар Акаев менен чабышам деп кетип бара жаткан экенсиз. Анткени Атамекен партиясын Акаев жетектеп бара жатат, деди. Келдибеков, Жанар Акаев укам болот, мен Текебаев менен чабышам. Саясатчы эл менен жолугушуу учурунда ал дагы алайлык экенин айтып, мен силердей эле гордыймын деп ага карата суроо берген жигитти кагып, телефонго тартуусуна каршылык көргөзгөнүн видеодон көрүүгө болот. Чогулган эл Келдибековго чабышуудан пайда чыкпай турганын эскертишти. Креслосунан тургусу келбеген чиновник тизмеден чыкты. Улуттук энергия холдингди жетектеп келген Айтмамат Назаров парламенттик шайлоого Кыргызстан партиясынын курамынан чыкты. Ал тизмеде 58-орунда турган. Бул тууралуу БШК билдирди. Айтмамат Назаров шайлоо алдында кызматын өткөрүп бергенине карабай, энергетикалык объектилердин ачылыш аземдерине катышып сөз сүйлөп, анысы маалымат кызматы тарабынан таратылып, үгүт тартибин бузганы боюнча анын үстүнөн арыз түшкөн. Мекенчил саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин Россия Федерациясынын президенти Путинге кайрылуусу. Урматтуу Владимир Владимирович, мен ушул тапта Москва шаарындамын. Бул жерде көптөгөн мекендештерим менен жолугуштум. Бул жолугушууда Кыргызстандан Россияга келип иштеп жаткан эмгек мигранттары өздөрүнүн бир катар кыйынчылыктары жана каалоо тилектери менен бөлүштү. Мына ошол мекендештеримдин өтүнүчү менен сизге стратегиялык жактан өнөктөш дос мамлекеттин жетекчиси катары кайрылып жатам. Учурда Кыргызстандын миңдеген жарандары Оренбург областынын Соль-Илецк аймагында Башкортостон менен чек арада өтө кыйын абалда калып кетишти. Алардын арасында кары-картаңдар, кичинекей балдар да бар. Булардын баары пандемиянын айынан жумушунан айрылып, кыйынчылык кырдаалга тушуккандыктан өз мекенине кайтууга аргасыз болушкан. Айрымдарына өз өлкөсүндө медициналык жардам керек болгон. Бир айдай убакыттан бери алар ээн талаада өз алдынча орнотуп алышкан палаткаларда жашап жатышат. Жеп ичкенге тамак аштары түгөндө, жүдөп чыдамдары кетип жардамга муктаж болуп турушат. Ошого байланыштуу мен сизден кыйынчылыкка дуушар болгон адамдарыбыздын абалына түшүнүү менен мамиле кылып, тез арада чек араны ачып өтүп кетүүсүнө жардам берүүнү өтүнөм. Россия биздин стратегиялык өнөктөшүбүз. Быйылкы 2020 жыл кайчылаш жыл катары кабыл алынган. Анын алкагында көптөгөн иш-чаралар өтүп жатат, дагы да өтөт. Биздин достук мамилелердин мындан ары дагы бекемделип, түбөлүккө уланаарына ишенем. Сизге алдын ала ыраазычылык билдирип, терең урматым менен Камчыбек Ташиев, Мекенчил саясий партиясынын лидери. Атамекен Текебаевсиз тизме, Акаев баштаган жаңы дем. Атамекен партиясы өз тарых таржымалында биринчи жолу шайлоого лидери Өмүрбек Текебаевсиз аттанды жана жаңы дем деген программа менен чыкты. Карт партия парламенттин соңку 2 чакырылышында босого чекти араң багындырып, маарага эң артта келген. Азыркы шайлоодогу Атамекендин жаңы деми түрдүүчө талданып бааланып жатат. Атамекенди бул жолу шайлоого Жанар Акаев баштап баратат. Ал саясатка журналистикадан келген жана парламенттин азыркы чакырылышында Социал-демократтар партиясынын тизмеси менен жакшы шартта, жылуу жумшак, тактап айтканда тизмедеги алгачкы ондукта шайланган. Бирок Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда эле аны менен мамилеси бузулганы, КСДП фракциясынын катарынан расмий чыгарылганы белгилүү. Ошол кезде Атамбаев Жанар Акаевдин бийликти сындаганы үчүн жемелеген жанага Балашка деген каймана атты айгарып, ал эл оозуна тарап кеткен. Биздин бир жаш балабыз Жанар Акаев менен Бакиевдин эмне залакасы бар деп айтыптыр. Ал Балашка билбейт го, анткени анын шайлоодогу каражатын биз көтөрүп бергенбиз деген эле Атамбаев. Бирок Акаев менен Бакиевдин азыркы күнгө чейин каражаттары келип жатат да, анткени алар жооп бергиси келбейт. Бул жакка катып жыйган мүлкү дагы эле бар. Ошондуктан алар референдумду өткөртпөө үчүн жанталашпадыбы? Анткени референдумдан кийин кумтөр боюнча маселени көтөрөбүз. Ушул жылдын башында Жанар Акаев саясий санаалашы талдоочу Сейтек Качкынбаевдин Кыргыз либерал-демократтар партиясына ыктаган жана алар жергиликтүү кеңештерге шайлоого кызуу даярдана баштаган. Бирок бул шайлоо коронавирус пандемиясынан улам өз мөөнөтүндө өтпөй калган. КЛДП парламенттик шайлоону утурлай башка партия менен биргери белгилүү болчу жана анда Атамекендин аты байма-бай айтылып жаткан. Атамекен 17 августта курултайга чогулуп, лидери Өмүрбек Текебаев парламентке аттангандардын тизмесинен 2 тизгин бир чылбырын Жанар Акаевга бергенин жарыялаган.
Ата мекен партиясы бул ирет шайлоого жаштарды жиберип жатат. Аларды депутат Жанар Акаев баштап баратат. Эгер ал жакта азчылык боло турган болсок, биз көчөдөн колдойбуз. Көчөнүн күчү кандай экенин Кыргызстан биринчилерден болуп көргөн. Көчөнүн күчү кандай экенин Украинада көрдү. Көчөнүн күчү кандай экенин бүгүн Лукашенко да сезип жатат. Эгерде бийлик бизди укпаса, эгерде бийлик оппозициялык азчылыкты укпаса, көчөнү көтөргөнгө Ата мекен партиясы ар дайым даяр, деген Текебаев. Партиянын тизмесинин сап башына илингендердин арасында Жогорку кеңештин азыркы чакырылышынын депутаттары, жаш ишкерлер жана мурда кийин өкмөттө иштеп кеткендер бар. Биз алардын айрымдарына токтололу. Ата мекенге КСДПдан Рыскелди Момбеков, Эльвира Сурабалдиева жана Абдыбахап Нурбаев ооп келди. Момбеков парламенттин азыркы чакырылышында эң ириде өкмөттүн ишин, кадр саясатын кескин сындаган. Кайсы бир талаш тартыштуу маселелер боюнча оюн ачык айткан, куюлуштуруп, жамакташтырып сүйлөгөн чечен депутат катары таанылды. Ал ушул тушта куйкум сөздөрү менен партиянын шайлоочулар менен жолугушууларын көркүн ачып жатканын көрүүгө болот. Эльвира Сурабалдиева маалыматты манипуляциялоо жөнүндө талаштуу мыйзам долбооруна каршы чыккан саналуу гана, башкача айтканда 10 депутаттын бири катары эсте калды. Ал мыйзам долбоор талкууланып жатканда документ өлкөдөгү бардык демократиялык баалуулуктарды жокко чыгарат деп тынчсызданган эле. 30 жылдан бери 5 президентти алмаштырдык. Кошуналарда болсо өзгөрүү жок, себеби биз демократияга бараткан элбиз. Коррупция менен күрөшөбүз дедиңер, алда болгон жок. Мунун баарын көргөн жаңы муун, чындык жок, акыйкаттык жок деп жатат. Арманын айта турган акыркы инстанция интернет. Дарыгерлер, милиция кызматкерлери болгон чындыкты интернетте айтып жатышат. Ошондон кийин гана чара көрүлүүдө. Эми бул мыйзам кабыл алынса, чындыкты айткандар эмне болот? Меники туура, калганы фейк деген да туура эмес. Наталья Никитенко Ата мекендин тизмеси менен ушуну менен 3-чү ирет. Ал эми Эмил Токтошев, Бахадыр Сулейманов 2-чи жолу шайлоого баратат. Никитенко Жогорку кеңештеги адам укуктары, конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш жана кылмыштуулукка, коррупцияга каршы күрөш комитеттерин жетектеди. Ошондой эле адам укуктары, демократиялык баалуулуктар, сөз эркиндиги тууралуу өз позициясы, пикири бар депутат катары таанылды. Ата мекен жаштар жаңы дем деген сөздөрү куру болбошу үчүн тизменин 2-чи сабын жаш ишкер Тилек Токтогазиевке берген. Бул талапкердин иш аракеттеринен, баскан турганынан, мүнөзүнөн улам коомчулукта түрдүү пикир жаралды. Айрымдары анын күйүп жанган корштугун, коронавирус пандемиясы маалындагы жардамын баса белгилеп келишет. Бирок ошол эле учурда эмоцияга берилип кеткенин сындагандар да бар. Мындай жай бербей кеткен мүнөзүнөн улам Токтогазиев ата мекендин баш оорусуна айланышы ыктымал деп божомолдогондор да жок эмес. Буга чейин журналист Болот Темиров Ата мекен партиясынын «Мекеним Кыргызстан», тактап айтканда Матраимовдун үй бүлөсү менен байланышы тууралуу чакан видео материал даярдаган. Ага Тилек Токтогазиев соц тармактагы баракчасы аркылуу жооп кайтарган. Бул билдирүүсүнөн кийин Токтогазиевке 5 мүнөттө деген ылак кабат жармашты. Токтогазиев өткөн аптада КТРКдагы партиялардын жаш талапкеринин дебатына катышты жана анда казынаны кантип толтуруу керектиги тууралуу стакандагы сууга лимонду сыгып мисал кылганы менен десте калды. Исламбек Матраимов «Мекеним Кыргызстан» партиясынын тизме башында турган Мирлан Бакиров жана Ким Ин Сен болуп шеринеде чогуу түшкөн сүрөтүн жарыялаган жана мындан улам ата мекенди Матраимовдун үй бүлөсү менен байланыштырганга аракет кылган. Эми ушул жердеги бардык бажы кызматынын полковниги ата мекендин тизмесинде 14-орунда турган Ким Ин Сен тууралуу сөз кылалы. Ал бажы тармагында 2001-2017 жылдары иштеген жана мамлекеттик бажы кызматынын борбордук бажысынын башчылыгына чейин жеткен. Былтыр Кыргызстандагы корейлердин коомдук бирикмесинин лидери болуп дайындалган. Ким Ин Сен дооматтардын баарын четке каккан. Мени акыркы күндөрү Кытай дегендер да чыкты. Мен жана менин үй бүлөм тууралуу фейктерди ойлоп чыгаргандар чарчашпайт. Анын баары акылга сыйбаган нерселер. Мен сөөгүмө чейин кыргызстандыкмын. Менин бажыдагы жумушума келсем болгону менин биографиямды жана биздин команданын жетишкендиктерин окуп чыккыла деп айтам. Мени кимдир бирөөлөр менен байланыштыруунун кереги жок. Мен өз алдынча жүргөн адаммын жана ар бир кадамыма ишиме өзүм жооп берем. Ата мекендин тизмесинде 5-орунда турган Элдар Абакиров экономика министринин орун басары болуп 2016-жылдын май айынан 2019-жылдын июлуна чейин иштеген. Ага чейин ал жаш ишкерлер ассоциациясынын өкүлү катары таанылган. Анын өткөн айдагы Экономист KG финансылык басылмасындагы коррупцияны өз көзүм менен көрдүм деген аталыштагы интервьюсу талкуу жаратты. Анда ал Кыргызстандын экономикасындагы жагдайлар, ар кайсы тармактагы коррупция, грант насыя алуу саясаты жана өкмөттүн аракеттери тууралуу ойлору менен бөлүшкөн. Мамлекеттик бажы кызматы Абакировдун айткандарын төгүнгө чыгарып комментарий берген. Ата мекендин тизмесиндеги алгачкы сапта Жогорку кеңеште депутат болгон агайыны Болот жана Садык Шерниязовдун бир тууганы Абылкасым Шерниязов бар. Ошондой эле Эвраз Осмонов аттуу жаш ишкер эсептөө палатасынын аудитору болуп иштеген. Андан тышкары Акылбек Түмөнбаевди да көрүүгө болот.
Атамекендин тизмесине бул партиянын бир канча жылдан берки мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен кошо соттолгон Дүйшөн Чотоновдун кызы Турсунбүбө Чотонова, саясий коомдук ишмер Абдыганы Эркебаевдин уулу Азат Эркебаев жана мурдагы башкы прокурор экс-депутат Аида Салянованын сиңдиси Чынар Турдалиева, Жогорку Кеңештин депутаты Закир Шараповдун кызы Жибек Шарапова да бар. Атамекендин бир канча жылдан берки мүчөсү, Тоң район мурдагы акими, учурда жумушсуз жүргөн Бакыт Ырсбаевге 21-орун тийген КЛДП партиясын түзгөн Сейтек Качкынбаев тизмеде 22-орунга жайгашкан. Партиянын расмий сайтында Атамекендин тарых таржымалы 1990-жылдары башталат деп жазган. Ага ылайык 1991-жылы Өмүрбек Текебаев Эркин Кыргызстан деп аталган эгемен Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы саясий партия түзгөн. Бир жылга жетип жетпей бул партия идеологиялык карама-каршылыктардан улам экиге бөлүнгөн. Солчу либералдар Атамекенге бириккен жана расмий каттоодон өтүп алгачкы лидери Камила Кененбаева болгон. 2 жылдан кийин 1994-жылы партиянын тизгини Өмүрбек Текебаевга тийген. 1995-жылдагы шайлоодо аталган партиянын 5 өкүлү депутат болуп шайланган. Ошондон бери бир дагы шайлооңду ири саясий жараянды көз жаздымда калтырбай келе жатат дегени менен көпчүлүк учурда ар кандай себептерден улам өтө ийгиликтүү деле болгон эмес деп жазылат Атамекендин сайтында. Бирок партия буга чейин шайлоолордо тар жол тайгак кечүүлөрдү баштан кечирди. 2007-жылдагы парламенттик шайлоодо Атамекен Ош шаарында 0,5% тосмон аша алган жок деген жүйө менен Жогорку Кеңешке кирбей калган. Партия анда добуш берүү бурмаланганын айтып чыккан жана бул калайман каршылык акциялардын бир себеби да болгон. 2010-жылдагы шайлоодо Атамекен ошол кезде жаңы түзүлгөн Ата журт республика партияларынан кыйла эле артта калганы көпчүлүккө күтүүсүз болгон. Аларды Ар намыс партиясы да ашып кеткен. Атамекен марага эң артта келген объективдүү да субъективдүү да себептери болгонун моюнга алган. Жогорку Кеңештин бул чакырылышында Текебаевдин спикерликке шайлана албай калышы, коалициялык көпчүлүк короодогу оош кыйыштар, партия лидеринин камалышы да Атамекенди кыйла алсыраткан жана саясий күнү бүттү деп көз ачыктык кылгандар да болгон. 2015-жылдагы шайлоого да арткы орунда калган. Партия быйылкы шайлоодо Жаңы дем деген 10 барактан турган программа менен баратат. Анда саясий реформалардагы, саламаттыкты сактоо, билим берүү, экономика тармагындагы, адам укугу жана эркиндиги, коррупция менен күрөшүүдөгү, чек ара көйгөйлөрүн чечүүдөгү Жаңы дем деген бөлүмдөрдөн турат жана бул жааттагы маселелер жалпысына белгиленип, чечүү жолдору да жалпылаштырылып көрсөтүлгөн. Булак Азаттык.